Кетті уже? Кетті. Саламатсыңарбы, урматтуу достор. Азыр баштайлык, достор. Азыр чогулсунчу, аудитория чогулсун. Салам алейкум, достор. Баарыңарга салам алейкум. Азыр мо эмени дагы Инстаграмды да басчы. Инстаграмга дагы жүктөчү. Салам алейкум, достор. Азыр баштайбыз. Азыр 500 киши болсунчу. 250 киши болду. Баштайбыз азыр. Баарыңарга салама. Ишиңе ийгилик дейт, рахмат. Кандай сыймык дейт, рахмат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүт баары жакшы. Азыр Кудай буйрса 10 дегелек, 10 болдубу? Так, баары кетти. Акылбек смотрит. Все смотрят. Сыймык үчүн жакшы угулбай жатат. Сыймык үнүң жакшы угулбай жатат. Кандай угулуп атат? Жипара Мокеева айтып коюңуз. Кандай угулуп атат? Жаман угулуп атат дейт. Жакшы угулуп атабы? Басып койгула, эме басып койгула, жакшы угулуп атса айтып койгула. Мына 600 киши болду. Инстаграмда 135 киши болду. Азыр баштайлык, достор. Братан, эркексиз дейт. Сыймык брат, Москвадан салам. Ассаламу алейкум. Звук жок дейт. Звук жок болуп атабы? Айтсаңар, Facebook, Instagram айтсаңар, барбы звук? Барбы? Мында болсо эме басып койгула, лайк басып койгула. Болсо. Угулуп атабы? Угулуп атабы, достор? Анда баштай берелиби? 800 киши көрүп атат. Достор, бүт баарын пере эме кылып койгула. Совместный просмотрга коюп койгулачы. Бир отол көргөндө 50 000 киши көрөт экен, ошондочу. Достор, баарыңарды 9 май майрамы менен куттуктайм, жеңиш күнү менен. Эмнеге бул майрам? Эмнеге бул майрамды уттук? Анткени фашизмди дүйнө жүзү тааныды. Фашизмге дүйнө жүзү бирикти. Анан фашизмди утту. Элдер бириккенде фашизмди утуп койгон. Мына 1000 киши болду, 1100. Элдер бириккенде фашизмди утуп койгон. Азыр эми биз уникальный эл. Бириксек коррупцияны утабыз. Бул коррупция баарыбызды шорубузду кайнатты. 91-жылдан бери разделяй и властвуй. Бөлүп туруп башкара бер дейт да. Мен бүгүн бул Манастан бир жакшы үзүндү окудум. Уулу деген эл болбосо дейт. Уулум деген эл болбосо, элим деген эр чыкпайт дейт. Манастын сөзү экен. Карагылачы. Дагы бир жолу окуп берейин. Уулум деген эл болбосо, элим деген эр чыкпайт дейт. Достор, баарыңар биз ушу коррупцияга күрөшүп атабыз. Ушу баарыңар уулум деп жакшы уулуңарды көтөргүлө, достор. Мен ушул сөздүн баарын башын пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассалам величаво өткөн пайгамбар ошондон суроо берет. Алланын элчиси дейт. Падышага эң негизгиси эмне жакшы дейт? Ал кандай болсун дейт? Имандуу болсунбу? Смелый болсунбу дейт? Кандай болсун десе, эчтеке болбош керек дейт. Падыша имандуу болбосо койсун дейт. Падыша адилеттүү болсун дейт. Пайгамбар айтат, падыша адилеттүү болсун дейт. Башкача айтканда, государство устоит не в вере, но не устоит несправедливости дейт. Бул это хадис. Жусуп баласагын айтат, лишь только справедливость продлевает жизнь шаху дейт.
падишаху дейт. Справедливость продлевает жизнь шаху дейт. Анан ошол себептен достор, бир мына азыр келдер чогулганча айтып берейин. Моисейди айтып берейин. Моисей билесиңер го, Муса алейхисаламды коет. Муса алейхисалам Тур деген тоого чыгып 33 миң суроо бериптир пайгамбар Аллага. Жаратканга 33 миң суроо берген экен. Бир суроосу фараон жөнүндө болгон экен. Айтат экен: Алла дейт, мо фараонго мен 40 жылдан бери дават берип атам, ушул фараонго иман келеби дейт. Фараонго иман келеби десе, ушул фараондун тагдырында иман жазылганбы? Алла десе, айтат, жараткан айтат экен: жок, бул фараондун тагдырында келме жок дейт. Ла илаха иллаллах Муса халилулло деп айтпайт дейт. Анда эмне буга мен дават берип атам дейт. Эмне дават берип атам десе, бул фараондун мага 3 жакшы сыфаты жагат дейт. 3 жакшы качествосы бар дейт фараондун. Ошон үчүн өлтүрбөйм дейт. Эмне жакшы бул фараондо эмне жакшы амалдары бар, эмне жакшы сыфаттары бар десе, айтат: он очень щедрый дейт. Биринчи, он очень справедливый дейт. Второй, он очень щедрый дейт. Третий, он очень опрятный дейт. Алла, алып салчы мунун жаны кимдин колунда? Фараондун жаны кимдин колунда десе, менин колумда дейт. Алып салчы десе, ушу 3 качествосы турмайынча мен албайм дейт. Ошо 3 качествосы дагы 40 жылдан кийин кетиптир. Ойлосоңор, Алла фараонду канча жаман көрөт, бирок фараондун 3 качествосы сыфаты жагат дейт. Биринчиси, он очень справедливый, он очень щедрый, он очень опрятный дейт. Бизди 30 жылдан бери, достор, мен силерге сноуден болбой эле коеюн. 30 жылдан бери бизди атка минерлер итке мингизип, азыр итти да минбей, мына Екатеринбургда дагы толтура жерлерде, Оренбургда, Красноярскийде, Европанын анча жеринде такыр келе албай калды, талаада калды. Бактын астында түнөп атышат, көрүп атасыңарбы Фейсбуктан. Ушунун баары бул эмне деген сөз? Бул сөз, бул элдин, кыргыз элдин атасы жок деген сөз. Энеси жок деген сөз. Бул кыргыз жетим деген сөз. Бизди саясатчылар баары, ушуну достор эме кылып койгулачы, эмне койчу эле? Эме кылып койгулачы, совместный просмотр кылып койгулачы. Мына бизди 30 жылдан бери, 30 жылдан бери кыргызды мурдуна бок сүйкөгөн эмес. Дооронбай Садырбаев бизге жөн эле айтып койгон, мурдуңарга эле бок сүйкө деп, бетибизге бүт баарын бокту төгүп, мусордун баарын момундай төгүп салган. Ушуну көзүңөрдү ачып коеюн. Азыр 3 эле олигархты айтканда баарыбыз эле мындай титиреп атабыз. Элечи резонанс болуп атат. Бул саясатчылар эмнеге келишти? Эмнеге ушунча бизди кууратышты бул саясатчылар? Бул саясатчылар разделяй и властвуй болду. Разделяй и властвуй. Разделяй. Бөл, анан башкар дейт. Мындай болбош керек. Объединяй и направляй болуш керек эле да. Бизди кыргыздарды, мына кичинекей 6 миллион кыргызды мына санап берейин. Канчага бөлдү? Манасчыга бөлдү, исламчыга бөлдү, Балконскийге бөлдү, Мыркка бөлдү, партияга бөлдү, областка бөлдү, нацияга бөлдү, урук, тукум, жердешчилик. Анан мисалы мен тоңдон болсом, Баканбаев менен Киров менен эле күнчүгүз согуша берет эле да. Бул эмне деген неме? Или бугу менен эле Сарбагыш согуша берчү. Талашканы чүкө эле болчу, чүкө ойноп атып, 2 эл уруша кетип, 100 000 киши өлгөн. Пржевальскийдин эмесинде бар, бунун баары запискаларында бар, 100 000 киши өлүптүр дейт. Кыргыз деле уруп келген. Кыргызды уруп, бүт баатырлар кыргыз бири-бирин согуп баатыр болгон. Ушул качан Манас, Ислам, Балконский, Мырк,
партия, область, нацияны бөлүнбөй, азыр баарыбыз бир кыргыз болуп туралычы. Биз деген улуу элбиз да. Улуу эл болгонбуз. Мисалы, Великобритания, улуу империя. Мисалы, улуу Британияда буктуңар беле? Улуу Британия деп. Эмнеге улуу? Анткени улуу. Биз дагы великий кыргызский каганат болгон экенбиз. Ушул 1800 канчанчы жылкы картасында тетигил. Омай качанкы 1800ден кайсы жылкы бир картасында немистердин, германдардын великий кыргызский каганат деген бар экен. Бүт Сибирди кармаган экенбиз. Чоң казактын идеологиясы аркылуу бүт барын. Онда кыргыздар бүт энесейди кармаганбыз. Азыр эмне бир жерди кармап атабызбы? Мына бүгүн достор, алхамдулилlah. Бүгүн достор 7-чи каналда Аскат Осмонов деген блогер, мен иним болот, жакшы иним болот. Өзүм бүт сантехникасын, 3 сауна, 1-2 гостиницасын мен койгом дейт. Мага айтып берген, мен койгом. Бүт сантехникасын. Бүт барын көргөзүп берип атат. Мына дейт. Эмне деген гана Жумалиевдин эмне деген гана эмелери жок. Мына азыр жазып атат. Бүт бары чыгып айтып атышат, ужечи айтып атышат. Достор, силер мени түртпөгүлө, сыймык тигини айт, ана муну айт деп, бүт барыңар силерди айткыла, достор. Силер мага деген сын такканды эмне кыласыңар? Суунун шарылдатып ичет экен, ана мен кухняда отуруп сүйлөп атам да, аны тыгып коет экен мынтип. Ну зачем это все? Ойлосоңор? Ну зачем это все? Мен кухняда эле кухонный базар это все. Давайте без амбиций, без ничего. Мен деле өзүмдү карайынчы, могу амбиция болуп. Достор, мына мен силерге айтып коеюн. Мен мамам менен өзүңөр жазып койгулачы. Мен мамам күндө 5 жолу ыйлап чалат. Телефон албай калдым, акыркы 2 күн болду албай атам телефон. Ыйлап, анан мамам эркеге чалып атат. А эрке дейт, сен аялысыңбы же, кимсиң дейт. Успокой сыймыка дейт. Успокой сыймыка, что он делает? Дейт, мамамчы. Мамам, мына мамам жөнүндө эле айтып коеюнчу, достор. Ыйлап атат, күндө ыйлап атат. Менин келинчегимди урушуп атат. Сен кандай келинсиң дейт, айтпайсың дейт. Алла айтып атат, мен укмак беле депчи. Ошол себептен достор, мына могу баары эле мындай агрессивный кеттик, могу агрессияңарды токтотолук. Мен бая күнү айткам, мисалы 10 000 киши менен барып коебуз, мисалы тигинтип коебуз, мынтип коебуз деп айтып жүрөм. Бирок вперед деген жокмун. Достор, момну бүт барын азыр биздин кыргыз элинин 3 душманы бар. Биринчи Амангелди Муралиев, экинчи Жумалиев, үчүнчү Сарпашев. Достор, мына силерге бетиңерге эле айтайын, баарыңарга эле Сарпашев көрүп турса, Сарпашевдин эле бетине эле айтайын. Бир жолу мындай бир эме болду. 2016-жылы октябрь айы болчу. 2016-жылы октябрь ушундай ай болчу. Цирктин артында bir Uzbekski эме бар. Эмне Бухара деген. Бухара деген кафеге кирсем, бир досум менен обед кылып отурсам, Сарпашев бир 2 досу менен кирип келди. Тайырбек Сарпашев өзү 2 адам менен кирип келди. Сарпашев 2 адам менен кирип келди. Анан отурган жерде менин жаным отуруп калды. Эмдиги стол эле мында кошуна стол кафеде. Отурганда, мында отуруп мен жаман көз менен карап турсам, мени карайт мынтип. Анан достордун көзүнчө айттым. Тайраба дедим. Качанкыга чейин тайрандайсың дедим. Өзүнүн бетине айттым. Силер эмне элди бир жинди ойлоп атасыңарбы дедим. Ушунча могу карагылачы, саатыңарды, саат эле бир 20-30 миң доллар окшойт айланайын дедим. Саатыңарды кара дедим. Кийген бүт көйнөгү, туфлиси, бүт бриони деген бар да.
бүт президенттер кийген костюм $1 $50.000 чейин, $100.000 чейин турат. Үстү эң эле арзан $1 $5.000 турат. Ош жерден тайыр дедим. Ушу качанга чейин тайрандайсыңар? Силер эмне ушинтип жүрүп өтүп кетем деп атасыңарбы? Же Кудайдын кулагынан түштүңөр беле? Мурдунан түштүңөр беле? Эмне силер ушунча Кыргызстанды сызга отургуздуңар дедим. Bir gün gelet dedim. Азыр на коне sen Атамбаев менен жүрөсүң, на коне. Bir gün gelet, мы с тебя спросим dedim. Мы с тебя спросим, тайыр dedim. Bir gün gelet, bir жериңди кыстырабыз dedim. Десем, ичип аткан тамагын таштап эле, келсең бияка, келсең бияка дейт мага. Тур дедим ары. Эмне мага? Десем эле, кайра өчүп калды. Сыймык дейт. Атың ким дейт? Сыймык десем, сыймык. Келчи мында сүйлөшөлчү, сен сразу эле наяз бересиң го дейт. Айттым, наяз бербегенде ким анан берем да дедим. Достор, мен канча депутат менен, канча эме менен ресторандан уруша кетип жүрөм, ушул элдин таламын талашып, мага мамам айтат, сыймык дейт, сен дейт, бир жериңди кысып, сен хорошо же живешь дейт, ладно, үйүң жок экен дейт, квартира турат экенсиң. Ай бар кетчи дейт, бар Шарман шейхиңе кетесиңби, каяка кетесиң, иди дейт, бар. Бир кетип калчы, эс алып кетип калчы, сыймык дейт. Сени өлтүрүп коюшат дейт, мамам. Ыйлап атат просточи. Мамамы успокойте, мамама бир эмне кылышты да билбей калдым. Анан кеп анда эмес, достор, мамамды айттым, түшүндүрдүм. Азыр биз до конца турабыз. Могу Жумалиев мага бир 2-3 кишисин жиберди. Серьезный кишилер келди. Бирөөсү ушу кухняга келип, жакшы эле тааныш, эмне келем дейт. Келсем айтат. Сыймык дейт, мага полный дословно айттырбыйды дейт. Сен самый главный, Муралиевке Жумалиевке тийишпей эле койчу дейт. Болду дейт. Сени сотко бербейт экен, эчтеке кылбайт экен. Эмне, что ты от него хочешь дейт. Мен айттым, я от него ничего, сам лично от него ничего не хочу дедим. Мына 3200 киши менден көрүп атат, 500 киши Инстаграмдан көрүп атат. Инстаграмдын достор баарын поделиться кылып саллачы, достор. Жумалиев мага эч кимди жибербечи, сен эчтекен кереги жок. Бир тыйын акчаң кереги жок. Если хочешь эмени опубликую, жанакы телефонный разговорлор мен жөнүндө эмне деп атканыңарды. Амангелди Муралиев еще тот негодяй. Анан достор, биз бирибизге жабышпайлык. Мени өтө көп фейктер, бул тукуму менен фейктер да, бул кыргыздын душмандары, ушу кичинекей болбос акча алып алып, эле өпкөн үзүп атышат, Биз үзүлбөйт, достор. Биздики деген элбиз. Биз элбиз, достор. Биз качан бирге турабыз, мен эч кимдин проектиси эмесмин. Без амбиций айтайын, достор. Мен өзүмдүн башым өзүмдө. Өзүмдүн жүрөгүм өзүмдө, достор. Эң көп суроо биз ачка калдык деген суроо да. Эң көп суроо биз ачка калдык. Эмне кылып чоң казатыңарда пакет барбы дегендер, айланайын бир 5000 эме бар, ушундай кат бар, бизге бергилечи. Мен силерге азыр давайте бүт баарын на чистую воду айтып берейин, ким эмне кандай экен. Мисалы, могу пакет сурагандарга айтайын. Менин Балбак деген авам бар. Мэрияда рукап болуп иштейт. Ошол гуманитарный помощь менен ошол занимается. Ким курсак ачып өлгөн атса, прямой Балбак байкеге барып, мэрияга барып, пакет бергиле дейсиңерби, эмне бер багыш керек да. Анан могу Фейсбуктан түшпөгөн Улукбек Кочкоровдун деген бар. Фейсбуктан түшпөйт. Ашсаң эле Улукбек Кочкоров премьер болуш керек, президент болсоң болобуз, мындай болсоң болобуз дегендер. Мен Улукбек Кочкоров менен 2 жолу отургам, мындай бир тааныштыгым деле жок. Бир жолу плов жеп отурганбыз. Жанар Акаев, Улукбек Кочкоров, Аман бирдеме деген бар эле, Аман эле. Болду. Баарыңар ким муктаж болсо, Министерство социального развития или, в общем, социальный жанакы Улукбек, министр Улукбек Кочкоровка баргыла. Улукбек Кочкоровдун адреси Киевский Тыныстанова.
ошого баргыла, силер чоң казаттан сурабагыла, бизге эч ким бербей калды пакет, биз дагы бере албай атабыз силерге. Фейсбуктан түшпөгөн Улукбек Кочкоров бар, ошо Улукбек Кочкоровдун кабинетине барып ачка калдык, бергиле дегиле. Такыр ачка калсаңар балбакка баргыла, мына ушу менен сүйлөштүк. Болду, экинчи пакет сурабагыла. Мына достор, эми мой парламент жөнүндө айтып берейин. Парламентти жакшы угуп алгыла. Мына мен айтып аткан нерсени бүт эле депутаттар билет. Мен Американы ачкан жокмун, мисалы. Бүт эле билет. Мисалы силер жакшы көрүп аткан мына Жанар Акаев. Жанар президент болсун, Жанар мындай болсун, Жанар. Мен Жанарга эч кандай кусаматчылыгым да жок. Он мне никто мындай, ни враг, ни друг дегендей кусаматчылыгыбыз жок. Жанар, эгерде мына биз элге жардам берем десе, комиссия түзгүлө. Комиссия түзүп, Жумалиев, Муралиев, Сарпашевдин үстүнө биринчи этап үстүнө депутатский запрос берсеңер, силерге 5 күндө берип коет. Весьма срочно десеңер баарын. Никитенко, жогорку кеңеш боюнча бир эле депутат бар, официалдуу түрдө коррупция менен күрөшкөн Никитенко Наталья Владимировна деген бар. Ошо Никитенкога мына көчө айттык. Никитенко ушу 3 олигарх боюнча бизге элге жардам берсин. Момбеков Байкебиз айтып атат. Чынында дейт, эгерде күч бирдикте болсо, элде болсо, буларды 5 мүнөттө эле баарын куздуруп койсо болот дейт. Достор, куздургандын силер мындай туура эмес түшүнүп атасыңар. Кеттик атака, мындай эмес, азыр эми 31 майга чейин карантин узарып калбады. Эми ошо карантинде үйдө отуруп, жөн отурбай, бир перезагрузка кылалык. Жүрөктү, мээни перезагрузка кылалык. Авицина айтат, адамдын билими мээсинде болот дейт, мээ флешка, акылы жүрөктө болот дейт, жаны канында болот дейт, жаны канында. Ушу мээни дагы, жүрөктү дагы баарын перезагрузка кылалык, жөн эле жата бербей. Силер бир кишини уксаңар, мына угуп атасыңар мени. Мен силер үчүн, мен ойлоп атасыңар го, мындай жөн эле чыга калып бирөөнүн проектиси же мындай тигиндей депчи. Мен эч кимдин проектиси эмес, мына үйдөн чыга албай калдым. Эгерде мен бирөөнүн проектиси болсом, азыр эшикте бронированный машинелер баары жүрмөк. Мен алып кетип, алып чыгып 5-10 машина менен жүрмөкмүн. Кухняда отурам. Корккон жокпуз, достор. Ради безопасности үйдө отурабыз. Мени бүт журналисттер чакырып атышат. Тигил прямой эфирге мындай деп эч жака барбайбыз, ушактан эле айтабыз, кухнядан эле. Достор, биз Кыргызстан азыр Волчья яма деген кино көрдүңөр беле? Ошо Волчья ямадабыз. Бул Волчья ямадан баарыбыз чогуу чыгалык, достор. Бул жөн эле чыгып кетпей, ушу Волчья ямадан жөн эле чыгып кетпей, биз утуп чыгалык. Махатма Ганди айткан: сопротивление без насилия. Биз сопротивление кылбайбыз, биз каршылык көргөзөбүз, но без насилия. Каршылык көргөзөбүз, но без насилия. Достор, мындай болуп, мындай башка күчтөр кеттик, мындай болуп туруп чыгып кет. Бар коюнун талкалап, тигин талкалап, мун талкалап, илгеркидей жанакы мародерство болсо бүттү, анда эчтеке болбойт. Өнүгө албайбыз. Азыр биз 3 миллиардерди просто эле айталык. Всё, баарыңар бетиңер ачылды. Эми Татанды, мисалы, Татан бир калп айтпасам бир $100 миллион жөн эле турат. Татан. Ушундай 10 объектиңер берип, өткөрүп берип фондко. Жумалиев өткөрүп берсин, Сарпашев өткөрүп берсин, тиги өткөрүп берсе,
Кытайдын карызынан оңой эле кутулуп коебуз достор. Это чепуха. Могу орустардын карызынан да кутулуп коебуз. Анан мына 30 олигарх бар деп атабыз, дагы миллионерлер. Алардын баарын айтабыз да, ортого койгула. Ортого койгула. Ортого койсо, достор, өзүбүз менен эле өзүбүз байып кетебиз. Азыр эчтекени талкалабагыла, эч жака чыкпагыла, эч жака чыкпагыла. Эч жака чыкпагыла, достор, эч жака чыкпагыла. Просто Facebook'tan, Instagram'dan, WhatsApp'tan мына хакерлер Кореядан чалып атат, мына кимдер каяктардан бери чалып атат. Араңарда мындай жакшы хакер болсо, мындай компьютерди жакшы түшүнгөн. Ушуну мына жымайт этип туруп WhatsApp'ка салып койгула. Ушуну Telegram'га ыргытып койгула, жымайт этип, мындай өзүнчө эме кылып, ушуну жакшыртып YouTube'га чыгарып койгула. Санжар Калматай молодец постоянно чыгарат, ушул жака чыгарып койгула, достор. Рахмат, Жапкеев Сымык дейт. Сиздин кухня жогорку кеңештин трибунасынан дагы бийиктеп кетти дейт. Достор, бул эгерде туура сүйлөсөң, туура элдин азыр эл жетим болуп атпайбы, достор? Эл жетим болуп калды, совсем жетим, понимаете? Атасы да жок, энеси да жок. Оренбургтан кантип алып келебиз эми ошончо кишини, айткылачы. Жөө келтет, канча 1000 километрден жөө келатышат. Эми жалко да ошолорго, мен көрүп ичимде ыйлагым келди эми. А биз отурабыз, тигинин 7 миллиону харам, мунун бирдемеси харам, мунун тигиниси харам, мунусу эме. Чубак ажы айтты го, мындай кыйынчылык заман, каатчылык заман келгенде чочко жейт деди, керек болсо. Кое тургулачы, ушу харам, халал, малал дегенде токтоткулачы. Токтоткулачы, достор, мен без амбиций айтайын. Ким халал, малал деп кыйын болсо, 10 пакет бергиле, көрөйүн. Мо 7-чи каналда айттым, бүгүн 7-чи каналдын жаңылыгын көрсөңөр, Аскат Осмонов баарын ачыкка чыгарды. Өзү канализациясын койгон экен. Эми эмне деп жооп берет буга Жумалиев? Куранды бул чуркап барып кармай калат экен, эле шак кармай калат экен. Салфетка кармагансы эле Куранды кармап алды. Эми Чубак ажы айтты го, мындай уурлардын колун кесиш керек деди го. Колун кесиш керек мындайлардынчы. Башын кесиш керек, эгерде башка эме. Мисалы, 3 жыл мурун Саудовская Аравияда жаңы принц келди, бир айда 350 миллиард доллар койдуртуп койбоду. Ошол эле өзүнүн фамилийный эле эмелеринен, туугандарынан 350 миллиард доллар койдуртуп койбоду. Баарын птизөс ательге киргизип туруп, пушкалардын баарын коюп туруп, чыкпайсыңар деп койду. Достор, эгерде бир эмеге келсек, оштук, көлдүк, анан тигинде мындай деген такыр болбойт, достор. Бизде деген ушуну саясатчылар алып келди. Саясатчылар партияга бөлүп алышты. Ушундай баарыбызды тиги партиянын, выборда карасаңар, Атамекен менен республика канча согушту. Мисал айтам да, тиги менен бул, муну менен, өнүгү менен бул. Это буларды укпагыла, достор. Политиктер уже это пройденный этап. Көчү айттым го, жакында Караколдо, Токмокто, Ошто выбор болот. Ошонун баарына против всех шайлагыла. Барып туруп, против всех, акчасын деле албай эле койгулачы, достор. Против всех шайлап койгула, барып туруп. Арасында достойный партия жок. Арасында достойный партия жок. Германиядан салам, айтканыңыздын баары туура дейт, рахмат. Парламент башкарууга өтпөй жатабыз дейт. Толугу менен. Парламентский правлениябы, мисалы, монархиябы, демократиябы, президентский властьбы, самое главное, адилеттүү болуш керек. Достор, я вас не призываю бир жер талкалап, же бир басмаческий эме мененчи андайга барсаңар, мен чыкпайм. Андайга чыксак, мен силерди просто жүрөгүбүздө, мээбизде революция кылып алчу.
жүрөктө ана мээде. Биз өзүбүз билеличи, кимбиз? Могу Ухайнда могу эме бүтпөдүбү? Карантин бүткөндө почти канча дейт? 30 жок, точно эле 37% ажырашып кетти дейт. 37% семья ажырашып кетти дейт. Ошол себептен достор кыйын болуп атат, баары кыйын болуп атат достор. Азыр мага Россиядан, бүт жерден, Южный Кореядан салам дейт. Бүт жерден чалып атышат. Кудай буйрса келебиз дейт баары. Келгиле достор. Бул өкмөт жөнүндө айтып берсем, өкмөт баарыбызга 6.500.000 киши жашаса, ошонун баарына булар 6.500.000 кишиге кам көрүш керек. Силер деген биз өзүбүз эле турист эле экенбиз да, өзүбүз эле мындай саякаттаган жана көчмөн эле экенбиз да. Бирден болсо окшошпой калса эле эч кимден сурабай эле акырын Россияга кетип калып, акырын Голландияга кетип калып, акырын бияка кетип калып ушинте берет экенбиз да. Мынакы туруш керек да, өкмөттөн талап кылыш керек. Силер биздин камыбызды көргүлө. Биз жөнүндө кам көрүш керек. Эч кимди чыгарбаш керек, эч кимди. Казакстан эч ким гастырбайтыр кылбай эле өзүнө өзү кам көрүп атпайбы? Ошондой кылып кам көрүш керек. Бир суру ТЭЦтен желген акчаны дейт. Кантип ордуна коебуз дейт. 5 секунд, 5 мүнөт. Аны 5 мүнөттө ТЭЦтин баарын коюп койсо болот достор. Мындай силерге коррупция жөнүндө айтып берсем, мен өзүм айтпадым беле, вот по противодействию коррупции болуп иштеген депчи. Эгерде бийлик эле болбой калды, бийлик болгондо мисалы ген прокурордун мүмкүнчүлүгү 1 жылда 10 миллиард доллар койдуруп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Вообще комиссия түзбөй эле, эчтеке кылбай эле. Ошон үчүн өзүңөр достор шайлагыла да. Мына 2 мартта митинг болду. Бир депутат чыккан жок да. Бир депутат чыккан жок достор. Элдин таламын талашып. Конкретно документтер даярдап жатабыз, конкретно. Анан мындай суроолоруңарды бергиле, олигархтарга сопротивление без насилия кылалы. Конечно, Асхат Осмонов айтып атат. Олигархтарга сопротивление без насилия. Без насилия, но давление кылалык. Моральный давление кылалык. Коомдук давление кылалык. Без насилия, биз насилие кыла албайбыз, но коомдук давление кылалык. Да. Анан бизге арттан түшүп алгандар көп болду, жамандап атышат, алар өзүнүн эмеси ошол достор, өзүнүн ошол достор, мындай айтканда партийный система болбойт дейт. Партийный система болбойт. Кухняда отуруп жегиштердин кашасын чыгарып салдыңыз го дейт. Вы представляете, если мен генпрокурор болсом эмне болот? Кухняны отуруп баарын кашасын чыгарып салган. Генпрокурор болсом 30 асылып калмак, 30 асылмак. Мен олигарх деген. Бүгүн бир киши, бир олигарх. Эми мындай да достор. Бизге спискада барбы, жокпу дегендер көбөйүп кетти. Биз жөнүндө айтып койгулачы, биз силердин система эмеде бар, спискада барбы, жокпу деп айтпайм аны эч кимсин. Азыр биринчи үчөөнү айтып атам, 5-6 айткам. Ошолорду достор, кимдер эмнесин билсеңер, баарын чыгаргыла. YouTube'да карасаңар, канча деген балдар өзлөрүнүн эмесин мындай кенен айтып атышат, вообще болбой калды, мындай болбой калды деп айтып атышат. Силер да айткыла. Силер мага эле сыймык тигини айт, анан муну айт, эмне муну айтпайсың дейт. А эмне силер айтпайсыңар? Эмне силерде ооз жокпу? Силерде микрофонда камера жокпу? Силерде камера жокпу? Силерде Facebook жокпу? Айткыла. Духуңар жок да? Баарын мага шылдап коюп. Мына азыр Чубак ажы дагы жакшы ойгоно баштады. Чубак ажы дагы. Колун кесиш керек, буларды минчиш керек, тигинчиш керек деп. Мен бул илгерки шариятта айтып атат. На самом деле Кытайда деле колун кесип булат. Азыр Сингапурда деле колун кесип булат.
Достор, баарыбыз динчил дебей, манасчы дебей, оштук, түндүк, аркалык, маркалык дебей баарыбыз бир туралык достор. Мен эч кимдин проект эмесмин, мен силердин элиңе таламыңар талаш берейин деп атам. Силер мендей уулду, мен кыргыз элинин уулу болоюн силерге. Манас айткан экен, ушул чоң казакты чогултуп туруп, эй элим дейт, мага мандат бергилечи, признание дайте дейт. Мен элим үчүн дейт, эмнелерди гана кылбайм деп азыр унутуп калдым. Элим үчүн дейт, кызыктын баарын чыгарам дейт, в общем. Азыр үстүнө жазып коем. Бүт баарын талкалап берем деген. Элдин баары, шорду эл бүт баары Манаска берди. Ишенимин берди, Манас бүт баарын талкалады. Ошондой достор. Мурун мен эгерде туура эмес айтсам, мага кечирип койгула Манас жөнүндө. Азыр билдик. Мага Максат Мамытканов полный өзү жазып аткан идеологиясында көргөз, өзү китеп жазып атат. Чоң казак деген идеология жөнүндө. Ошон үчүн достор, эч кимди укпаганга я вас призываю. Мага Жумалиев акча предлагать этип, бирөөнү жибербечи жанакы, жибербечи элдериңди. Жумалиев, көрүп атасың. Минтип коет да Жумалиев. Пускай мен жөнүндө эле айтпасын, я от него отстану деп. Ай, это я от вас не отстану. Вы что говорите, Жумалиев? Старый вы хрыч. Достор, эч кимден коркпойбуз. Бир маал болот да, маал болот. Эч кимден тыйын албай койгон мезгил болот. Эч кимден албай кой, мага тыйын керек. Мына эч ким керек эмес киши жок, мага деле керек. Квартирага төлөш керек, буга төлөш керек, муга төлөш керек, тигинчи керек мага деле. Но ушундай жерден албай койгулчу. Давайте порядочный бололчу элдер. Угулуп атабы достор, могу эмедегилер. Түрүсүңөрбү? Достор, порядочность деген болот. Для порядочного человека деньги не играют. Деньги до какого-то времени играют, после не играет. Достор, после не играет. Ошол себептен азыр биз коррупция менен күрөштү. Мен силерге точно эмесин айтып берейин. Ген прокурордон сурайлык. Давайте, эл айтып атабыз. Жумалиев, Муралиев, Сарпашевка эмне чара көрдүңөр? Жана бүт айтылып аткан могу Instagram, Facebook'ta баарына флажок койсун ген прокурор. Бүт баарына флажок. СМБ иштесин. Финполиция иштесин. Никитенко ушунун баарын козгош керек. Никитенко өзү уктап жатпайбы? Наталья Владимировна, вы что спите? Мы же от вас ждем. Вы же народная избранница. Вы же от имени народа должны говорить. А вы почему спите? Почему это мы должны это все говорить? Вы же председатель комитета по противодействию коррупции. Мы должны, что ли, вас будить? Давайте, товарищ Никитенко, всех генпрокуроров, всех давайте озадачьте, давайте, дайте депутатский запрос. Они вам в течение 5 дней дадут, если там весьма срочно. Вы же должны о народе думать. Вы народный представитель Никитенко, товарищ Никитенко. Вас будем учить, что ли? Давай, Жанар, Момбеков, байке. Давай, Жанар, тойга улана бербей, бүт барын эл айтып атат, бүт барына эме бер конкретно жөн эле мындай. Сен мени алдаба, жөн эле тигин айтып, анан муну айтып, анан эл үчүн, анан мындай үчүн, анан балекетпастан, анан ЛГБТ, анан ТЛГБТ деген керек жок. Давай, үчөөнү айт, конкретно үчөөнү запрос бер, үчөөнү. Элге жардам бересиңби? Көргөз, и так эле жатасыңар. Момбеков байке, сиз айтып атасыз, айтыңыз. Ушул жөндө 3 олигарх биринчи үчөө менен күрөшүп көрөт. Эгерде алыс жетсе, анда жетет баарына. Эгерде үчөөнө жетпесе, анда жетпейт. Достор, силердики жыргал болуппайбы? Силер мени карап, кол чаап, лайк басып койсуңар бүттү. Ошол лайкыңарды аябатпайсыңарбы?
Поделицаңар Цукербергтин поделицасын аябай атпайсыңарбы? Кнопка басып койгондон эринесиңер да силерчи. Кнопка биякта деген адамдар моюнду канжыгага коюп чыгып атсак, силер болсо кнопка басып коюп же комментарий жазгандан эринесиңер да, достор. Ошон үчүн ушундай болот атпайбы? Ошол себептен, достор, давайте күчөтөлүк. Эч кимден акча албайм. Мен мынтип Куранды кармабай эле, эметпей эле албайм. Эч кимден эркекче сөз берем. Эркекче сөз берем. Албайм. Чоң азатка жардам берем дегендер жардам бергиле, достор. Мына партия ачылган. Партия деле эмес, партия бар ичинде коомдук кыймыл бар, общественный фонд бар, бүт баары бар. Жардам бергиле. Барыңар жардам берсе. Дастан Сарыуловду айтып аттыңыз эле Кумтөрү жөнүндө. Мен Дастан Сарыулов отурган, ошо эмеде айткан, бетине айткам, сизди камаш керек, момчал шапка сүрөткөн. Момундай калпагы бар экен. Момчал калпагы бар экен. Ошо калпаңарды кийип туруп камап коюш керек дегем. Ушул Дастан Сарыулов бүт баарын просто Иса Өмүркулов качан айтасыз дейт. Эмне мына Мирбек Орозбеков дейт. Иса Өмүркуловду качан айтасыз? Силер деле айткыла, азыр айтабыз ал. Баары по порядку келтет. Мындай тетик динозаврдан баштап, мен мындай да, достор, динозавр, мисалы, Муралиев динозавр, Жумалиев динозавр. Ошолорду айтып келатсам, силер бияктан бир крокодил, акулаларды айтып атпайсыңарбы? Аларды айтпай, мындай эмеңер деметпей туруп тургулачы, достор. Бүт баарын эме кылбай туруп тургулачы. Мына Канат байкем да көрүп атат. Мына Канат байкемди да таскасын чыгарып атышат. Чубак ажы эми ойгоно баштады. Чубак ажы Кудай буйрса биз менен болот, ал өзү адилеттүү, мындай жакшы киши, ал менен экөөбүз көп эле жүрөбүз. Сыймык сени окутуп жатышса керек, көздөн бозоруп калыптыр. Көздөрүм бозорбой эле таптатынакай турам. Эч ким окутуп эметпейт, баары Кудайдан болот, достор. Баары Кудайдан болот. Достор, эгерде баарыбыз бириксек, Усен Райымкулов дейт, ген прокурор кылып бергиле деп айта албай атат дейт. Ушундай могуларды өзүңөр эле жайлап койгулачы, ушундай бир провокаторлор бар, ушундай бир эмелер бармы, эмелер өзүңөр эле мага эметпей эле жайлап койгулачы, достор. Достор, мага эмеге мессенджерге жазбагылачы, я вас тоже прошу. Мессенджерге не пишите, мессенджер у меня не работает, Достор, в общем, давайте округляться телек. Баарыбыз, мына дагы бир окуп берейин. Баарыбыз разделяй и властвуй эмес. Манасчы, исламчы, балконский, мырк, сырк, партия, область дебей, мисалы, баарыңар бир туралы, достор. Мисалы, Баекова, Муралиев и Отунбаеваны айткам. Отунбаевага өзүнө 100 000 сомго жакын 85 000 сом деп уккам, 100 000 сом пенсия алат, кыскасы. Андан сырткары бензини бесплатный, жаткан жери бесплатный, охрана бесплатный. Көлгө барам десе, бир 15-20 машина менен задействован болот да Отунбаевага. Эмне үчүн? Булар өлсө деле государствонун казнасынан коюла береби, достор? Ойлосоңор, өлсө деле ушул Отунбаева дегендер эмнеге Баекова кайсы арыңа аласыз? Кайсы арыңа? Эмне Акаевди 3-үчүнчү жолу деп президент кылганыңарга аласыңарбы? Же конституцияны 10 жолу насиловать эткениңизге аласызбы? Жакында эле ден конституция өттү го. Биздин конституцияны жоготуп ийдик элдер. Ойлосоңор, биз конституция жоготкон мамлекетпиз. Эң эле ойлосоң паспортуң жок сенин. Кимсиң десе Жапкеевмин деп атам. Докажи десе не могу доказать. Мен Жапкеев деп. Конституцияны дүйнө жүзүндө 211 мамлекет бар. Бир да мамлекети конституцияны жоготкон эмес, достор.
бир да мамлекет, давайте по душам поговорим, да? Короче, бля, сыймак, тварь, хрыщ дейт, сука. Пошел ты вон отсюда. Анан достор, бириксек, в общем, Кудайым буйрса, туннелден свет көрүнүп калды. Это я вам отвечаю. Мына мен могу жогорку кеңеши жок эле, мына кухнядан отуруп эле көргөзүп койдук го. Азыр мага деген чалып атышат. Биз спискада жокпузбу? Мен чалбагыла эчкимдер, достор. Эч кимдерден акча үмүт этпейм. Мына айтып коеюн, бирөөңөрдөн акча үмүт этпейм. Бирөөңөрдөн мен прокуратурада иштеп жүргөндө бирөөнөн да вымогать эткен эмесмин. Бирөөңөрдү ойлоп атат, Пирматов эмне айтпайсың, сугунуп алдыңбы? Бүт баары по порядку. Муралиев, Жумалиев, Сарпашев дегендей, мындай болуп келет баары. Анан 30 тең келет, 30 тең. Үчөөнү уталчы биринчи, достор. Үчөөнү утпай эле анан башкага секире берсек болбой калат. Ошол провокаторлор, достор, өзүңөр эметкеле мына бүгүн жакшы сүйлөшүү болуп атат. Ушундай күндө чыгып туралы, достор, биз только ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымакка келелик. Ынтымакка келгенден кийин баарын Кудай буйрса түздөйбүз, баарын оңдойбуз, достор. Вы поверьте, духу бар жигиттерди дейт, чыккыла дейт. Духу бар жигиттер чыккыла, давайте. Жумалиевден баштайлы. Точно уралы. Конечно, Жумалиевди баштадыкпы Жумалиевди. Давайте. Асхат Осмонов молодец. Ким үйүн билсе 7 каналга кайрылгыла. 7 канал жакшы алып барып атат да азыр, мисалы Асхат Осмонов 7 каналга кайрылгыла. Google'дан издесеңер табасыңар. Кимдин эмне эмеси болсо 7 каналга кайрылгыла. Чоң Азатка кайрылгыла. Ошол жактан мына жакшы передача алып барыптыр. Крокодил акулалардан баштасам болмогондо дейт. Ошентсем болмок экен. Эми эң туура көңүл бурба брат, Садыр Өкөң президент болгула дейт. Мен президент болоюн же бир деме болоюн деген оюм деле жок. Кудай буйрса, эл ойгонуп, нормально болсо, мен дагы бир 10 жыл путешествовать этким келет, билбейм иши. Эң жакшы занятие бул саякат экен. Саякатты көрсөңөр, укмушта. Ошо саякаттайлык, достор, баарыбыз. Оренбургдагы балдар эмне болуп атат эми? Урматтуу өкмөт, Мухаммед Аба, Абулгазиев, Мухаммед Аба, автобус жиберсеңер да жибергилечи Оренбургка. Бул кандай силер мындай жата бересиңерби? Мындай бияктагы эле же Баткенге барып койбойсуңар, чек арага. Мына айтып атышат, эмнеге чоң казат барбайт да? Мээңер иштейби? Тиякта согуш болуп атса, эмнеге мен барам ай? Нацгвардия деген бар, чек ара деген бар, СМБ деген бар, МВД деген бар, спецназ деген бар. Эмнеге мен барам чоң казат? Мен эмне барып, эмне дейин тажиктерге барып? Вообще мындай жөн эле жаза бересиңерби? Кухняда отура бербей дейт, Баткенге бар дейт. Совет безопасности эти комиссар Катанилер барсын ошол жака. Я тут при чем, ай? Мындай эмеңерди туура бербейсиңерби, достор? Достор, в общем, мындай. В общем, заключительный 5 минут. Мен эч кимдин проекти эмесмин. Мен эле дей бербейин. Эч кимдин проекти эмесмин. Мени эч ким башымды айланткан жок. Просто жүрөктөн чыккан сөздөр ушу отуруп жалко да Кыргызстанга. Даже эл да жалко болбой калган бир күнүчү. Ушу эл да жалко эмес дегем. Жер жалко деп айтып эле жүрчүмүн. Жер жалко. Бир капля, бир сантиметрин бербеш керек. Бир сантиметрине турушубуз керек. Кудай буйрса, достор, турабыз, бир күн келет. Итак эле өлбөчү киши жок, өлөбүз. Коронавирустан өлөбүзбү? Кырсыктан өлөбүзбү? Өзүбүз ажалыбыз менен өлөбүзбү? Өлөбүз бир күнүчү. Просто жөн эле өлүп калбай, мекен үчүн эле өлчү бир күнү. Мен даярмын.
некен үчүн мына мо 87 бала эмне болду? Ушул 10 эмени чыгарабыз достор. Мына 10 олигархты чыгарабыз. 10 олигархты чыгаргандан кийин убактылуу мүчөгө өтөбүз. Убактылуу мүчөнүн кашасын өтөбүз. Достор, убактылуу мүчөнүн каша, өкмөттүн кашасын өтөбүз. Убактылуу өкмөттүн кашасын өтөбүз. Немандын ээси Осмон Артыкбаев дагы бар дейт. Эми ал камакта да. Рахат Мухамбетов, алга кыргызский народ. Эми кыргыз, өзбек, татар, дунган, кореец дебей, бизде мисалы Чоң Казакта волонтер болуп только кыргыз эме жок, калганы бүт жүрүшөт. Эмнеге мен Канат Хасановдон сурап да, эмнеге пакет ташыгандарчы? Эмнеге кыргыз жок десем, кыргыз келбейт экен дейт. Эмнеге десем, коронавирустан коркот экен дейт. Анан келбейт экен дейт. А бул жанакы мисалы карасаңыз дедим, орус жүрөт, кара чайка жүрөт, тиги жүрөт, бул жүрөт, баары жүрөт. Эмне булар коркпойбу десем, булар элим деген кишилер экен дейт. Канат Хасанов өзү па эме боюнча көчө өзү айтты, калмак өзү калмак жигит. Эми калмак болсо нышто? Ай, ошо Канат Хасанов болуп алгачы. Ошо Канат Хасановдай двигатель этип алгачы. Ошондой кыйын юрист болуп алгачы. Ай, Канат Хасанов деген 1000 кыргызга бербечү калмак. Калмак өзү, калмак. Бирок ошо Канат Хасановдай болулачы достор, канчадан бери балбак менен урушуп атат, өкмөт менен урушуп атат, тиги менен урушуп атат, муну менен урушуп атат. Ошо кыргыздарга жеткирип коеюн, минтейин, тинтейин деп. Это не для пиара он вот так все делает. Мен айттым, эмне эле байки ушул эме менен эле отуруп калдыңар дедим, пакет менен десем, сыймак жалко дейт, биз таратпасак ким таратат дейт. Бүт Чоң Казактын волонтеру бир да кыргыз жок, бүт орустар, казачкалар ушундай, бүт башка улуттун элдери. Ошонун баарын Канат Хасанов байкуш киши өзү коронавирустан коркпостон ушундай двигаться этип атат достор. Анан Канат Хасановду калмак деп отурасыңар. Достор, силерден бир суроо. Бүт баарын ушуну азыр бүткөндөн кийин поделиться кылып койгула. Башкалар да көрсүн. Кыргыз биргелик. Кыргыз бирикпесек, анда бүттү. Эч качан бирикпейбиз. Ушу коронавируска рахмат. Коронавируска Кудайга рахмат. Ушул баарыбыздын көзүбүздү ачып, кыргыз ким экенин көргөздү. Бүттү той, бүт перезагрузка кылыш керек. Алхамдулилля. Перезагрузка кылыш керек бүт баарын. Достор, мындай мен силерди мындай ойготконго эле айттым. Айтак, эч кандай эч жерди чакпайбыз. Мисалы, бир молду чакпайбыз. Анткени аны кийин ал аякта кыргыздын эле арендаторлор отурат, достор. Биз өзүбүзгө душман болбойлук. Баарын сообща жазайлык, достор. Бүт баарын сообща кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошон үчүн давайте, достор, баарын сообща. Кухня 9 чыкпайт пока баарыбыз бирикмейинче. Барыңар лайк басканды үйрөнүп алдыңар, комментарий жазганды үйрөнүп алдыңар. Все ништяк, сыймык понтуруп атат, ура берсин. Дальше жатпагыла, достор. Барыңар келгиле, штабка келгиле, Чоң Казактын штабына келгиле, Google'дан Чоң Казак десеңер бүт баары чыгат. Телефондор чыгат. Ошол жака келгиле, достор. Достор, ошондой. В общем, айтып отурсак эми, кухня 9 чыкпайт пока. Кухня 9 чыкса, бир атомный бомба жарылат, кыскасын айтайын. Баянку бир айтат, атомный бомба жарып салдыңбы дейт. Алар жөн эле бомба болчу дедим, без боеголовки. Азыр атомный бомба деп койгон кичинекей эле бомба болот, мынчалык. Жарганда барыңар эсиңер окуп калат. Кухня 9 чыкпайт. Пока барыңар биригип, пока мындай бир эсибизге келип, өзүңөр
ойготкула, өзүңөрдү кошунаңды ойгот, кошуна тайкесин ойготсун, тайкеси жээнин ойготсун, жээни атасын ойготсун. Ушундай бүт баары ойгонуп бир точкага келебиз. Мисалы, бир фокусту коебуз. Ошондо анан кетебиз. Мына азыр 3600 киши көрөт дейт, буякта 500-400 киши көрөт дейт. Достор, мейли анда ошол эле кухня 9 чыкпайт. Кухня 9 чыгат, Кудай буйрса бомба болот. Бомба болот. Ага чейин эч кандай эмоция калтырбайлык. Мына мен да вам обещаю, мындан ары эмоция. Пускай Жумалиев волнуется, я не буду теперь волноваться. Я знаю, что народ есть, который за мной стоит, который за идеологией стоит, да? Мы вместе, мы непобедимы. Ошол, достор, чогулук, кухня 9 бышып өзүбүзчө казанда кайнаганда анан чыгат. Ага чейин мындай болбойт. Мен силерге жөн эле клоун эмесмин, жөн эле шылдыңдагандай же бир жөн эле бирдеме эмесмин, же попугай эмесмин, кайра эле мынтип өргөндөй. Давай конкретно чыгаралык. Конкретно туралык. Эч бир саясатчыны укпайлык. Анан дагы бир эң бир основной моментти айтып кетейин. Бир ойго жакшы нерсе келип кетти. Bizde 850 ming кредитор бар экен. Кредит. Микрокредитный организациялардан Финка, жана кандайлар бар эле? Финка, Байтүшүм, анан дайны бар эле? Ушундайлар бар го толтура. Ошондойго кыргыздар 38% менен 850 миң улуп атабы, достор? Басып койгула, улуп атса. 850 миң кыргыз Финка ушуна микрокредитный организацияларга мындайынан удавкага мындайынан байланып калыптыр мынтип. Удавкага. Эми ошонун баарынан чыгып кетсе болот. Мына депутаттарга эле айтып коет элем. По всему миру, бүт дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөдө 5% кредит берилет. 5%, такыр проценти жок ичинде, такыр проценти жок. Өнүгүп аткан, мындай жаңы өнүгүп келаткандарга адилеттүү мамлекеттерде 5%, 6-7% менен берилет. Бизде Финка 38% менен берип 850 кишини хамутка байлап алыптыр. Бул эмне деген тамтыгай? Бул Финкага 850 миң киши мындайынан кокого деп калыптырсыңар да. Могу банктарды айттым эле баягы күнү. Банктар, политик банкирлер ушундай элиңерди ойлосоңор 3-4 ай процентне каникул кылгыла. Могу депутаттар, мен өзүмө, элиме күйөм деген депутаттар процентти мыйзамга чыгаргыла 5%тен өйдө болбош керек. 30%, 38%, 23% деген это долговая кабала. Силерди муунтуп атат, эки кол менен муунтуп, өлтүрүп, а силер бир банктан экинчи банкка карыз, экинчи банктан үчүнчү банкка болуп, вот так кыйын эле экенсиңер, 38%тен кредит алып, дагы прибыль тапкан. Прибыль таба албай калдыңар, достор. Могу 850 миң киши банкка, микрокредитный организацияларга 850 миң киши камалдыңарбы? Ошолорго силерге совет берейин. Ушундай турсаңар, Кудай буйрса биримдикте болсо, азыр 3 олигархты соксок, дагы бир 3 казнократ олигархты соксок, дагы экинчи этап менен 3тү соксок, ошо 3-ө 850 миң кишинин кредитин кутулуп коет. Микрокредитный. Чоң банктарга баарына мыйзам чыгарыш керек. Бүт баары 5%тен өйдө болбош керек. Ушуну баары эле депутаттар билет да. Эмнеге силерге депутаттар ушу 20-30%тен процент коюп берип атат? Мыйзамда мунун бар, банк койбойт да канча процентин. Ушунун баары на законодательном уровне болот. Ошон үчүн силерге, достор, өзүңөрдүн депутаттарыңарды билгиле. Кимдин ким экенин билгиле, ким экенин. Мен эмнеге Никитенко кайрылып атам? Анткени ал коррупцияга
түздөн түз күрөшчү адам. Никитенко, ойгонуңуз. Уважаемая Никитенко, проснитесь, пожалуйста. Народ от вас ждет помощи. Так что давайте, достор, бул банкты дагы бир жолу айтайын. Саясатчылар, банкы бар саясатчылар элин ойлогон 3-4 айга каникул бергиле. Достор, барын айтып турабыз. Эч нерсе жок. Кухня 9 чыкпайт жакынкы арада. Просто барыңар бириккиле, достор. Биригип, жанакындай фейктерди өзүңөр эле соккула. Мен эчтеке мага эмеге жазбагыла. Жана мессенджерге иштебейт. Мессенджерден чалбагыла, иштебейт. Так что, достор, баарыбызды Кудай колдосун. Чоң казатка аттандык. Эми өзү Кудай колдосун, достор. Давайте жакшы тургула. Барыңарга рахмат айтып турабыз, достор. Бүт бары өзүбүздүн эле колубузда, өзүбүздүн колубузда, достор. Мына бүгүн без амбиций, без ничего айтып бердим. Пускай они волнуются. Ассаламу алейкум барыңарга.